Ассаламу алейкум, менин көрүүчүлөрүм кандайсыздар? Биз азыр Талас областындагы Манас айылына келип калдык. Бул жакта бүгүнкү чыгарылышыбыз мына картошка болмокчу. Көлдөн келген бул урук экен да. Анан туугандар бүгүнкү чыгарылыш аябай жакшы. Каналга лайктан басып туруңуздар. Ассаламу алейкум Андайзың. Денсаулыктарың, шабил иштериң жакшыбы? Дыйкан инибизге келдик. Бул инибиз дыйкан көп жылдан бери ушу картошкаларды айдайт, ушундай уруктарды. Эми быйылкы уругуңдун аты кандай? Бул уруктун аты Ревера деген. Ревера? Ранный картошка да. Ранный. Көлдөн келген. Көлдөн келген. Былтыркы актриса беле? Былтыр актриса болчу. Быйыл буну биринчи жолу тик көрүп атам. Көрүп атсың быйыл. Эрте бышат дегенден. Актрисага караганда кандай экен эми? Айырмасы кандай экен? Актриса бирдей эле болот экен, бирок бул кичине эртерээк бышат экен да, бир жума эртерээк бышат экен. Ошонусу бар экен, а чоңдук жагы бирдей эле. Чоң жагы баары эмеси бирдей эле. Даамы бирдей эле. Даамы баары бирдей. Бүгүн июндун 30 болуп калды, мына 30-сунда эле уже картошканы казып атат. Бул биринчи урожайың, буюрса жакшы. Анан бүгүнкү учурда казып аткан экен, ана уже каптарга толтуруп терип аткан экенсиң. Жакшы. Эми дагы өзүң дагы таныштырып кет бул уруктарды. Бул ошол. Бул эң ранный картошка бул. 55 күн, 45 күндөн 55 күнгө чейин деп негизи айтылат да. Айтылат. Бирок азыр берге 58 күн болду. Бүгүн казып атабыз. 2 ай болуптур, э? Ооба, 2 ай болду. Бүгүн казып, ошо сатып атабыз. Буюрса сатып атасың. Ооба. Эми быйылкы баа кандай болуп атат? Быйыл Кудайга шүгүр жакшы. Оптом таркатасың да сен. Ооба, оптом базарларга таркатып атабыз. Быйыл Кудайга шүгүр былтыркыдан караганда баа жакшы болот. Ошо элдин баары билет баа кандай экенин. Ооба. Азыр оптом 48-45ден берип атабыз бүгүн. Буну чоң картошканы. Башында 50ден бергенбиз, эми күндөн күнгө кичине 48ден берип атабыз. Жакшы. Мындай килограммда элге бербейсиң. Только оптом экен. Жок, оптом эле биз базарда. Урукка да сатчың беле? Ооба, биз урукка да сатабыз. Урукта алып келип беребиз. Алып келип бересиңер, э? Жакшы. Кай жерлерге алып келип бердиң уруктарды сен? Биздин айылга, быйыл айылга алдык. Манас айылына. Манас айылына. Тиккендер болду, э? Ооба, тиккендер быйыл. Көп аябай. Жакшы. Кандай дейт анан? Казышып казышкандар болду? Эми казып атат, Кудайга шүгүр. Баары. Анан кийин быйыл мына биринчи жолу бул урукту алып келип тип көрдүм. Мен биринчи өзүм тип көрдүм да. Эгер жакшы болсо, муну башка айылдарга да дагы эметебиз, сунуштайбыз да. Негизи былтыр да тартып кеткенбиз бул жакты. Анан быйылкы жылда көрсөтүп атабыз да, ушу жаңы урукту буюрса. Жакшы, анда ушуну сунуштайсың эми элге урук. Ошо быйыл казып көрүп атабыз, эми жакшы экен деп. Ошо эгер урук керек болсо, чалса байланышса болот. Ушундай уруктар ысык көлдө эле экен, э? Башка жерде жокпу? Ооба, ысык көлдөн негизи Голландия эмелерден ысык көлгө келет да бизгечи биринчи. Анан ысык көлдөн башка региондорго таркалат. Анан кийин биз бул урукту быйыл 60 сомдон алдык. Уруктучу өзүбүз 60 сомдон сатып алганбыз. Бул биринчи продукция. Анан кийин эгер урук керек болсо, азыр мисалы арзан 30 сом, 40 сомдон алса болот да. Мүмкүнчүлүк жакшы экенин да сатабыз. Уруктукка 30 сомдон. Асына атак мындай чоңдорун 50 сомдон сатабыз. Чоңдорун 50 сомдон сатып атабыз. Жакшы. Анан эми бул жер кандай экен, урожай кандай берди эми? Сен оюңда кандай болду? Урожай жакшы эле, Кудайга шүгүр, мына көргөнүңүздөрдөй эле. Эмне бердиң бул жерге? Картошка бирдекелер берет бекесиң? Картошка башында тиккенде диамофос бердик буну. Анан жана жуктун дарыларын берип турдук. Жуктун дарыларын чачабыз. Кайдымкыдей эле. Жакшы, азыр элдер мына иштешип терип аткан экен. Бул каптарды толтуруп койсуң. Бул бууланбайт го, байланбайт да, неме тигилбейт дагы. Бул силкип тигебиз. Силкип, буюрса мына чоңдугун көрүп атасыздар, аябай мына чоң экен, сонун экен. Эми буну үйгө апарып да жеп көрөбүз, эми остийип көрөбүз, буюрса. Былтыр да остийип көргөнбүз. Аябай мына үй бүлөбүзгө аябай жаккан да. Апарып көргөнбүз. Ошол жакшы экен. Картошкадан тышкары да эмне тигип атсың? Же картошка менен быйыл ошо картошка көбүрөөк тиктик, ошо картошканы көрөйт. Эми өзүм картошка менен иштегенден кийин өзүм картошканы көбүрөөк тик көрөйүн деп картошка тиктим. Экинчи урожайга жетишесиң, жетишпейсиң? Жетишебиз, Кудай буйрса берди каскандан кийин сабиз же жүгөрү тигебиз. Картошкага болбойт, э? Жетишпей каласың. Жок, картошкага болбойт. Экинчи урожай демек сабиз или жүгөрү тигет экен. Жүгөрү тигебиз. Ошон үчүн бат-баттан казып атабыз азыр. Көбүрөөк рабочий алып, эртерээк бүтөйүк деп.
Ушул дыйканыбызды мына колдоёк. Ден соолукта бол. Негизи сен ушул сыйлыктарды алып жүрчүң, негизи. Ушул. Айылда кичинекей эле сыйлыктарды алганбыз. Айылда сыйлыктарды алып жүрөсүң. Мыкты дыйканы деген. Майыр ушундай элдин мыкты дыйкан болуп жүрөр. Дагы ошо мамлекеттен да сыйлыктарды алып жүрөр. Эл кызматында. Мындай эми иш оңой эмес да. Ооба. Бардык эле кыла бербейт мындай иштердичи. Дыйкан бардык эле боло албайт да. Негизи буну мен деле көрсөтпөй эле өзүм казып өзүм эметип жүрө берсем болмок. Мен өзүм көрүп, өзүм эметип аткандан кийин жакшы будан пайда жакшы болуп аткандан кийин мен да башкалар билип ушуну кылып көрсүн. Ошону кылсын деп атасың, Мен азыр Кудайга шүгүр берин 50 сотук жерди кастым азыр. 22 тонна ушундай картошка чыкты да. 50 сотиктен. 50 сотук. Жакшы, Аллахым берекесин. Да 1,5 гектарым бар. Дагы буйрса. 1,5 гектар. Ал казылат жакында. Казып атабыз. Жакшы экен буйрса. Анан 50 сомдон өстүрүлдү эсептеп көрсө болот. Мисалы 22 тоннадан канча болот? Канча акча болду? Фасолдон караганда бул 10 эсе пайдасы көбүрөөк болуш керек картошканын. Ооба. Эми бул бирок 50 сомдон алган буну урук кыла албайт. Сен беркилерин сатат кезинде урукка. Урукка атайын майдасы кетет. Сорттойсуң, Ооба, сорттойбуз. Өзү сорттоп, сеткага салып эметип беребиз. Азырдан баштап сатып бересиң урукка? Азыр алса мисалы арзан болот атпайбы? 30 сомдон болот да. Анан кийин жазында алганда биз 60 сомдон сатабыз. Жазында кымбат болуп кетет. Жазында кымбат болуп кетет. Анткени сезонда урук тигип аткан сезон. Азыр алса, азыр 30 сомдон. Бирок азыр алган болсо жазга чейин сакталабы жакшы эле? Ооба, Сакталышы кандай экен? Буну азыр биз бу жерден уруктукту алып туруп, көлөкө жерге барып төкүп коебуз сарайга. 1 ай тургандан кийин бул аябай өзүнө келип, бышып, сонун болуп калат да. Анан 1 айдан кийин сеткаларга салып жыйнап коебуз буну. Жанагы көгөрбөйт неме болбойт, таза бышып, жок, таза бышат да. Бул көлөкө жерге сакташ керек да. Салкын жерге, сарай жерге төкүп койсок. Күнгө төккөндөр ошо да көгөргөн болуш керек. Күнгө төккөндөр алар көгөрүп кетет. Жанагы эми күнгө да уругуп калат да. Ошодон көлөкө жерге төгөбүз атайын. Будан теришип атпайбы азырчы? Мындай машак калат бекен астында. Таза терилеби же калабы? Жок, биз негизи капалка менен казып атканбыз. Анан капалкабыз бүгүн что-то бузулуп калган, бул менен казып атабыз да. Бүгүн башка нерсе. Самодельный капалка. Адан калбат, беркиден калбачы беле? Калбайт, адан таптаза болуп. Таптаза болуп чыгат, Таптаза болуп чыгат. Будан эми пока билбейсиң, калаарын, калбасын. Жакшы экен. Элдер терип, сонун кылып берсе, жакшы иштешип атат. Булардын да иштерин ийгилик, ден соолук каалайбыз бул. Жакшы. Биздин райондон иштермандар ушулар да. Ушулардын аркасы менен жумуштарыбыз кетип атат. Оо, айтпа. Мал базарга барсаң да биз тикпеген нерселерди алып барат, сатат да. Жакшы. Бул жерге бир кап төгүлүп калыптыр. Негизи ушул окшойт урук. Ушулар да уруктуктар. Өтө сонун экен. Буну эми жекенге деле алып берсе болот экен 30 сомдон. Урукка да кетет, жегенге де. Жегенге да болот. Базарга барса bunun да өтүмү аябай көбүнчө ушуну сурайт да. Арзаныраак элдер арзаныраак алат да. Ривера деген сорт экен да. Жакшы, анда телефон номерин экранга калтырып койдум бул жигиттин. Ошого байланышып дагы өзүнөн толук маалымат алыңыздар. Анан ошол 30 сомдон уругун сатасың, аны беркинде оптом 50 сомдон сатасың, чоңдорун. Мекен жайыбыз Талас областы, Манас району, Манас айылында да. Аты да бир сонун буйрса. Айылың. Ошол ишиң ийгилик анда, эл кызматына жүрөр. Рахмат. Ден соолуктуу бол.